2024-жылдын 7-сентябрында Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 20636 аскер бөлүгүнүн окуу машыгуу борборунун аймагында жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун ыкчам жооп кайтаруу жамааттык күчтөрүнүн командалык штабтык өз ара аракеттенүү 2024, чалгындоо күчтөрү жана каражаттары менен издөө 2024, ошондой эле материалдык техникалык камсыздоо күчтөрү менен эшелон 2024 атайын машыгуулардын ачылыш аземи болуп өттү. Азыркы реалдуулукту эске алуу менен алдыда боло турган машыгуу барган сайын олуттуу мааниге ээ болууда. Учурда өз ара аракеттенүүнү колдоп гана тим болбостон, биздин аскердик мамилелер чөйрөсүн ыраттуу түрдө кеңейтүүнү талап кылат. Бул машыгуу бөлүкчөлөрдүн ыкташуу деңгээлин гана жогорулатпастан, күчүрмөн шериктештикти бекемдеп, дүйнөлүк коомчулукка пайда болгон коркунучтарга карата биздин мамлекеттердин жетекчилигинин бирдиктүү көз караштары бар экендигин көрсөтөт деп баса белгиледи. Машыгуу жамааттык коопсуздуктун Борбор Азия аймагындагы куралдуу чыр-чатактарды чечүү боюнча ЖККнун биргелешкен операциясын даярдоо жана өткөрүү темасында пландалып, 3 этапта өткөрүлөт. Өз ара аракеттенүү 2024, издөө 2024, эшелон 2024 эл аралык машыгууларына Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстандын улуттук аскердик контингенттери, ошондой эле ЖККнун катчылыгынын жана бириккен штабынын өкүлдөрү катышат. Бул жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бул машыгуусуна жалпысынан 1500дөн ашуун аскер кызматкери катышып атат. Ошондой эле 200дөн ашуун түрдүү техникалар бар. Алардын ичинде артиллериялык куралдар, танктар жана ошондой эле бизден ушул абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн тиг учактары, вертолеттор бар. Бул вертолеттордун мындай шаарга эч кандай кооптуулугу жок. Өздөрүнүн белгиленген бийиктиктеги өлчөмдөрү бар. Булар бардык расчетторду туура так алып туруп, ошол норма менен гана учушат. Анан буга чейин дагы жергиликтүү тургундарга эскертүү берилген, айтылган. Эч кандай бир кооптонууга кажет жок. Окуу машыгуу борборунун аймагында машыгуунун катышуучуларынын иштөөсү, жашоосу, тамактануусу жана күнүмдүк ишмердигин уюштуруу үчүн аскер шаарчасынын инфраструктурасынын бардык элементтери, ошондой эле машыгуу учурунда аскерлердин практикалык аракеттери үчүн бардык шарттар түзүлүп берилген.